Экинчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Ошо акыркы убакта нарк насил бузулуп баратат да. Ошо билип билбей эле бардык нерсеге жабышып атабыз. Даже ыйыктыктарды тебелей баштадык. Мамлекет, өлкө, дин дегенде аябай мусулман болбосок да, улутчул болбосок дагы өлкөнү, улутту, динди коргогонго кудурети жеткен адамдар бар. Арабызда депутаттар бар. Анан теңелбейли деп атабыз, дагы эле болбойт. Силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер, силер коррупционерсиңер, силер бети жоксуңар. Силер өлкөнү саткан атасыңар, сатып ийдиңер. Оптом саталыбы же розницу саталыбы? Ушул кантип болсун? Кичине бир нерсени сүйлөп атканда туура сүйлөп, маселени туура козгош керек да. Ушуга чейин болбой келаткан кээ бир нерселерге бөгөт коелу деп атабыз, аракет бар. Муну эмнеси жаман? Ал жерде дүйнөлүк практика бул, аукцион деген. Муну Марлем Маматалиев менен мен ойлоп тапкан жокмун да. Жаңы бир нерсе ойлоп таап атсак башка бир жөн. Ушу кичине ар жак бер жакты карасак деген ой бар. Албетте алар өзлөрүн айтат. Эми сыйлайлы, улам эле сыйлай беребизби? Өмүр өткөнгө чейин сыйлайбызбы? Көчөкүн мыйзамдарда да көрдүк курултай боюнча. Эми сыйлайлы макул. Эми сыйлаганда мамлекеттүүлүктү тебелеп сыйлайбызбы? Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Мен бул жерде бир нерсени айткым келет да, бул ушул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири катары биз ушул мыйзамды караганда эң биринчи кезекте мамлекеттин, өлкөнүн, элдин кызыкчылыгын караганбыз. Анан ошонун негизинде ушул 30%дан кем эмес деп белгиленип турат ал жерде. Балким бул 70%, балким 100%га барышы мүмкүн да. Бул жерде эч кандай мамлекеттин кызыкчылыгына доо кетирген же бир күмөн кыла турган жагдай жок. Бул бир. Экинчиси, баарыбыз эле мындай акыл эстүү адамдарбыз да, бир да инвестор 30%-ти алып келбейт бүгүнкү шартта. 30%ке кайсы инвестор келет? Келбейт бул. Бул жомок жөн элечи. 30%ке же 25%ке инвестор келет деген. Келбейт, инвестор биринчи пайдага келет. Бирок биз ошону мурдагы катачылыктарды эске алып, мурдагыдай биз алданып калбайлы, элибиз алданып калбасын деп биз ушул норманы киргизип атабыз. Бул эки. Үчүнчүсү, мына мен кээде таң калам. Ушул жерде жаратылыш ресурстар министринин орун басары Аркадий Рогальский деген бир жүдөгөн бирөө келди ушул жерде. Келип төө десең б деп отурду ушул жерде. Ошондой айдистерди бул аткаруу бийлиги кайсы чукурдан табып алып келет, мен түшүнбөйм да. Мына ушундай ар кандай ача пикирлерден элдин башы айланат. Ошол жигит мына бүгүн жок, 15-20 күн эле иштеди. Оюнчук эмес да бул. Ушундай маанилүү министрликке 15 күн иштетип туруп, башкасын алып келе турган мындай болбойт. Ошон үчүн бизде өлкөдө тартип болуш керек. Ошон үчүн мен бул мыйзамды колдоп койгонго чакырам.